Кымбаттуу окуучуларым, бүгүн биз кыргыз тили сабагынан сөздүк жат жазуу жазабыз. Сабагыбыздын максаты окуучунун орфографиялык, каллиграфиялык билгичтиктери текшерилет, катасыз, туура жана сулуу жазууга умтулушат, ошондой эле кыргыз тилин сүйүүгө тарбияланышат. Балдар, алгач сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, өзүңөр ыңгайлуу отуруп алгыла. Дептериңерге бүгүнкү числону сөздүк жат жазуу деп жазып, мен окуп берген сөздөрдү кун коюп угуп, катасыз, сулуу, булгабай жазасыңар деп ишенем. Балдар, жат жазуу жазып жатканда биринчи сүйлөм же болбосо сөз дайыма абзац менен жана баштамга менен башталып жазылат. Ошондой эле энчүлүү аттар дайыма баштамга менен жазыларын эсиңерден чыгарбагыла. Балдар, мен азыр силерге ар бир сөздү 3 жолудан кайталап окуп берем. Биринчи сөздү баштамга менен абзац менен баштап, калганын үтүр коюп улап жазып кете бересиңер. Даяр болсоңор, анда баштадык. Бардык сөздөрдү бир сыйра окуп берем. Аскар, Мээрим, Каныбек, Айжаркын, Тоо, Көйнөк, Сабак, Кыш, Чаналар, Жылкычылар, Лыжа, Коньки, Жашылчалар, Тон, Ботинка, Алмурут, Бут кийимдер, Китеп, Жумушчулар. 21 сөз жазабыз, балдар. Эми ар бир сөздү жай окуп берем. Аскар, Аскар. Мээрим, Мээрим, энчүлүү ат, адамдын аты. Каныбек, Каныбек. Айжаркын, Айжаркын. Тоо, Тоо. Көйнөк, Көйнөк. Сабак, Сабак. Кыш, Кыш. Чаналар, Чаналар. Жылкычылар, Жылкычылар. Лыжа, Лыжа. Коньки, Коньки. Жашылчалар, Жашылчалар. Тон, Тон. Ботинка, Ботинка. Алмурут, Алмурут. Бут кийимдер, Бут кийимдер. Бут кийимдер. Китеп, Китеп. Акыркы сөз жумушчулар, Жумушчулар. Мына балдар, жат жазуубуз ушуну менен аягына чыкты. Көңүл коюп, катасыз, сулуу жазып жөнөтүп жибергиле.